Bata alуу masalesi boyunca Hazreti Omar bir günü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e keledi. Ya Resulallah deydi, men umraga niyet kıldım deydi. Umraga baram niyet kıldım. Hazır umranın sezonları oşol ubakıtta emne niyet kılıp turup umraga baram degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Ey Umar, maga dua kılıp koyuyorsungu dep suraydı. Kim surap atады? Мындай караганда эч бир адамдын батасына муктач болбогон бирөө бата сурап атат. Сен айта аласыңбы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бирөөнүн батасына муктач болгон деп? Айта албайсың. Ошентсе да пайгамбарыбыз эмне кылып атат? Мен пайгамбар болуп туруп Омардан бата сурап аткан болсом, сен эй менин үммөтүм, менден да ашыкча бата сураш керексиң деген сөз. Анын эки жактан да эки мааниси бар бул жерде. Экинчи мааниси, пайгамбар сахабадан бата сурап атат. Демек, бата суроо үчүн сөзсүз түрдө дини жаттан өзүңдөн жакшы бир адам барып суроо шарт эмес. Барып бир алымдан, бир аулиядан шарт эмес. Өзүңдүн эле бир тууганыңдан. Ошол эле кече сабантуй кылып жүргөн, бөтөлкө жарган бир тууганың бар, ошого барып туруп, эй бир тууганым, мага бата кылып кой десең дагы болот деген сөз бул жерде. Себеби бир тууганына батасы мен канчалык деңгээлде батага лайыктуу болбосом өзүм үчүн, бирок бир тууганым үчүн кылганда Кудай Таала мени кемчиликтерин карабай коет. Түшүнүктүү, карабай коет. Тигиникин кабыл кылып коет. Аны кээ бир аалымдарыбыз айтат. Ошол бирөөгө бата кылып аткан учурда ошого өзүң да кыстырып кой дейт да. Я Рабби, тигинин катарында дагы мен да ошолордон болоюн деп дуа кылып кой дейт да. Ошондо өтүп кетет дейт. А түзмөтү сей Раббим мага бер, мен десең өтпөйт дейт ал нерсе. Сыр ошол жерде. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Hazreti Омарга айткан, караңыздар. Эй Омар, Hazreti Осман да болгон ошол жерде. Увайс аль-Карани деген бирөө болот. Анын сыпаттары мындай болот. Барып туруп менин чапанымды ага хадия кылгыла дагы үммөтүмө дуа кылуусун сураңгыла деген дагы хадиси бар пайгамбарыбыздын. Hazreti Омар менен Hazreti Осман барып туруп сурашат, дуа кылышат ошол жерде. Увайс аль-Карани мухадрамундардан болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көзү менен көргөн жок, бирок жүрөк көзү менен көрүшүп эле турган инсан. Бирок бул көзү менен көргөн жок. Демек, бата берүү, бата алуу, урматтуу мусулман бир туугандар, динибизде бар болгон нерсе.